кесипке жагдай мажбурлап келгем. С, анан Д категориясын окуп койгом да. Европага жанагы фурага барабыз деп атактуу. Бир замандар ачпады эле. Ошо эл жүрүп атканда кошулуп кете калайын деп, анан аяка опытың жок, тажрыйбаң жок экен деп албай коюшуп, бияка келсем макул деп алышты. Университетте үйрөнгөн тилим араб тили. Араб тилине кошуп түркчөнү окугам. Андан кийин Дубайга, ошо Эмираттарга кетем деп англисчени үйрөнгөм. Орусчаны болсо университетте материал жок, кыргызча. Арабчадан орусчага которуп, орусчадан арабчага которуп, ошондо өздөштүргөм орусчаны. 2017-2018 жылдары Кореяга жумушка кетебиз деп, биринчи тил талап кылат экен. Ошол жака кетебиз деп корейчени үйрөнгөм. Немисчени үйрөнүп атам азыр. Ошо кызык болуп атат да азыр мага. Грамматикасы жагынан айтсак, араб тили семит тилдерине кирет. Бунун структурасы такыр башкача. Орусчага дагы, кыргызчага дагы окшошпойт. Түркчө, корейче грамматикалар окшош. Кыргыз тили, түркчө, корейче үчөөнүкү грамматикалар окшош. Ошон үчүн корейчени мен 2,5 айда үйрөндүм. Башында түркчөнү апам каржылаган. Акча берип, ошол акча менен 8 ай түркчөнү окудум. Толук курска катыштым. Сертификат алдым. Аны толук окугам. Анан англисчеге келгенде 2 ай бардым, андан кийин акчам түгөндү. Анан өз алдымча үйрөндүм. Көбүнчө бул Пакистандан, Индиядан келген студенттер, анан азыр Бангладештен жумушчулар келип атат, жумушчу күч. Ошол адамдар менен сүйлөшкөн, баарлашкан учурда аябай жардам тиет. Анан бир окуя болду. Айдап келатканда бир Корей улутундагы адамга окшош бир кыз бала түштү да. Аны менен корейче, корей экен деп тека жыл, бека жыл дедим, кыргызча айттым. Анан орусча айттым, тека жыл, бека жыл. Күскүнө жаап туруп алды да, көрүнбөй турган болуп. Анан корейче айтып көрдүм. Корейче айтсам, жок деди да. Билет экен бирок корейче. Анан англисчеге өттүк. Англисчеге өтүп, сурасам Кытайдан экен. Бул жерде ата-энеси иштейт экен, анан кызын дагы ошо университетке киргизип берди бияктан. Ошо менен жакшы баарлашуу болгон. Көп тил билсе көп акча табат деп ойлошот. Бул жерде эмне кылып жүрөсүң деп айтышат мага. Суроо беришет. Эми бул турмуш ушундай экен. Ар кандай жагдайлар менен ар кайсы жумуштарда иштеп калабыз.